Биз эл менен жолугушууда Московский райондо жүргөндө бир топ көйгөйлөрдү угуп, бүгүн өкмөттүн көңүлүн бургум келет да. Урматтуу Курманбек Сапарович, Ышырбек Мойдонович, Московский райондо Петровка деген айыл бар да. Азыр ички миграциянын немеси менен, жагдайы менен бир топ мындай элдин саны көбөйүп атат да, балдардын да саны көбөйүп атат. Ошол айылга биздин билим берүү министрибиз Гүлмира Каримовна, ошо аялга эстетип коеюн деп атам да, мындай барыптыр министрибиз. Барганда эл менен жолугушууда ошол садик деген министрликтин балансында экен, местный самоуправлениеге, айыл өкмөткө балансына которуп берем деп сөз бериптир. Чоң реформаларды баштагандан мурда ушул региондорго чыгып, анан айткан сөзүнө тура турган министрлерди шайласак жакшы болмок да. Бир жылдан бери аркасынан депутаттарды чуркатып коюптур. Аким чуркап жүрөт. Эртең которуп берем, бирсүүнү которуп берем деп ушинтип алдап жүргөн туура эмес да, бул уят эле нерсе да. Реформанын мындай кичине нерседен башташ керек деп ойлойм да. Анан урматтуу Ышырбек Мойдонович, эстетип коюңузчу. Балдардын саны көбөйгөнү менен мындай көңүл буруш керек да ошол жакты. Экинчи болсо, ошол эле Московский райондун Борбору, Беловодск айылы, бул абдан чоң айыл. Ошол жерде деген Билим берүү министрлиги 2012 жылы чоң мектепти жаап салыштыр. Эскирип калды, анан аварийный состояние деп. Анан ошол мектепке премьер-министрлик кезинде Сооронбай Шарипович өзү барып, каражаттан акча бөлүнүп, азыркы убакытка чейин эмнеге бүтпөй жатат десем, ал жерде деген госстройдун подрядчиги, мындай недобросовестный подрядчиги качып кетип калыппы, эмне болуппу? Бюджетте акча бекилип, ошол подрядчик деген Минфинге отчетун бербегени үчүн акча бекилип, ремонт бүтүрө албай жатышат. 2018-те бүтө турган мектеп азыркыга чейин ачыла элек да. Балдар деген кошуна айылдарга барып, чоң айыл, балдар деген соседний айылдарга барып ошакта окуп атыштыр. Там бир эски ат сарайдын имараты, ошакка барып окутуп атыштыр балдарын. Эми туура эмес нерсе да. Анан ушундай бир мындай чоң адамдарыбыз, премьер-министрлерибиз, президенттерибиз барганда алдынан чуркап беришет. Элдин астында чоң сөздөр сүйлөп туруп коесуңар. Баш аягы жок. Эмнеге биздин мындай генеральный прокуратура ошондой нерселерди көзөмөлдөбөйт? Надзорный функциялар эмнеге керек? Бизнесмендердин аркасынан чуркаган элеби? Көз алдыңарда турган ошол УКС менен Госстройду, как они выбирают подрядчиков, ошону текшериш керек. Накта коррупция ошол жерде. Мен ойлойм, урматтуу Курманбек Сапарович, көңүл буруп коюңузчу. Президенттин атын уят кылып жатышат. Элдер чогулганда ачык эле айтып атышат. Президентибиз келип кетпеди беле, сөз бербеди беле, балдарыбызды талаалатып, тетиги кошуна айылда окуп жүрөбүз деп, ат сарайда окуп жүрөбүз дейт. Это центр, час езды от Бишкека. Чоң сураныч, аяна чыгып бериңиз. Анан мен талап коет элем, прокуратура ошол жактан подрядчикке иш козгосун. Бир иш козголсо, мындай калгандары эсине келишет. Чоң рахмат.